Урматтуу мусулман бир тууган, баарыңыздарды күнөө көрсүңөр башкасыңар дегенден алысмын. Бирок Аллах Таала кереметтүү Кур'анда биз канчалык бири-бирибизди бул ажака, бул аксакал, бул таксыр дегенибиз менен Аллах Таала кереметтүү Кур'анда балил инсану ала нафсиги басира, инсан өзүн өзү раса жакшы билет дейт. İnsan özünü özü ayavay жақшы tanıyt deydi. Hazreti Umar hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, özüңөрдөн özüңөр esep algıla, erteң жараткан Аллах Таала esep alганга чейин дейди. Ошондуктан урматтуу жамаат, айтайын дегеним, бардыгыбыз эле бир жанакындай святой эмеспиз. Ар ким өзүнүн касиягын башкасын аябай жакшы билет. Мына ошондуктан күнөөлөргө өкүнүп, бүгүн тооба кыла турган, бүгүн Аллах Таала тооба кылса, тооболорду кабыл кыла турган мүнөттөрдө, сааттарда турабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ат-таибу миназ-занби каман ла занба лаху." Күнөөсүнөн тооба кылган адам күнөөсү жок сыяктуу дейт. Күнөөсүнөн тооба кылган адам күнөөсү жок сыяктуу. Инналлаха якбалу таубатал абди ма лам югаргыр. Аллах Таала пенденин тообасын кабыл кылат, гыр деп жаны бияктан чыкканга чейин же күн батыштан чыкканга чейин дейт. Ошондуктан бүгүн тооболор кабыл боло турган учурдабыз. Аллах Таала тооболорду кабыл кылып, иншалла, мына ошол бейиштиктердин катарына кошсун. Абу Зар радиаллаху таала анху айтат: "Я Расулаллах, аллимни шай'ан юқаррибуни минал жанна ва юбаидуни минан нар." Абу Зар айтат: "О Аллахтын элчиси, бейишке киргизип, бейишке жакындатып, тозоктон алыстата турган нерсени мага үйрөтчү" дедим дейт. Абу Зар: "Я Расулаллах, мага бир сөз үйрөт, ошол ишти кылсам, тозоктон алыстап, бейишке кирип кетейин" дедим дейт. Бардыгыбыздын максатыбыз ошол. Анда пайгамбардын жообу сиз үчүн: "Кала иза амилта сайиатан фатбиха хасанатан." Эгер күнөө иш кылсаң, артынан жакшы ишке сооп иш кылгын. Мына ошол тозоктон алыстатып, бейишке жакындатат. Кала аминал хасанат ла илаха иллаллах. О Аллахтын элчиси, ла илаха иллаллах деген дагы ошол сооп иштерге киреби? Ушуну кылсам күнөөлөрүм кечирилеби? Кала хия ахсанул хасанат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул сооптордун эң жакшысы дейт.